Салам урматтуу достор, ушул 10 мүнөттүк подкастты баштайбыз. Мирел менен Аку силер менен кандайсыңар? Жана Аку сен кандайсың? Рахмат сонун, ардактуу биздин кымбаттуу, сүйүктүү, сонун, чөткү угармандар, кандайсыздар? Мирел кандай, ден соолук, маанай баары жакшыбы? Жакшы. Март кез кантип чыргатпайт? Негизичи ушул жаз аябай сонун айлар, Апрель, март, мен үчүнчү марттын экинчи жарымы, анан апрелдин башы эң сонун учур да. Анан эң белгилүү болсо бүгүн мамамдын туулган күнү болчу да. Куттуктайбыз андай жекебизди чын жүрөктөн. Үйгө барганда биздин атыбыздан куттуктап, бетинен чуп этип сүйүп кой, Обязательно. Акыркы подкасттарда биз гений же болбосо талантты өстүрүш керекпи, эмгектениш керекпи деген теманын тегерегинде сөз кылып атпадык белек. Бүгүн болсо ошол негизи эле талантты кантип өстүрүш керек, баланы гений болуш үчүн кантип тарбиялаш керек, мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Жана айтып кеткендей эле, мурун подкастта айткандай эле, негизи талант керекпи же талантсыз деле адамды жакшы эметип койсо болобу деп, бирок мен бир нерсеге келдим да, негизи адам бүт адам, кандай гана адам болбосун, ал бүт баарына көнүп кетет. Айтылгандай эле, эң жаман нерсе бул жакын адамыңды жоготуу. 40-50 жыл жашап жүрүп, адам жок болуп калса, адамга убакыт керек, бирок адам мындай кандай десем, көнүп кетет экен. Кандай бул Кудайдан берилген нерсеби же эмне бул адам, башиет айла жок деп, бирок адам көнүп кетет. Ошондо ойлоп койдум, анда талант деле өтө керек деле эмес турбайбы, муну адамды кичинекей баштан эле үйрөтүп койсо, анда өзгөрүп кетиш мүмкүн экен да. Мен мынтип ойлойм да, Мирел, ушундайчы, талант берилбеген адам болбойт дейм да. Туура. Мен анткени баягы кичинекей кезинде бала баарына кызыгат го, анан ошол учурда ата-эне чөткейлик кылып туруп, илип калыш керек го дейм да. Бала эмнеге жөндөмдүү? Гуманитардык жакка кызыгабы, чыгармачылыкка кызыгабы, экономикага кызыгабы, кайсы жаатта кызыгат? Ошонун талантын мынтип карап аныктап туруп, анан балам ушул экен деп, анан ошонусун андан ары өстүргөнгө жардам бериш керек го дейм да. Анткени балдарды карасаң, балдар өзгөчө таланттуу келишет да. Ырдап да берет, сүйлөп да берет, сүрөттө да тартат. Жылса карасаң, тим эле баарын кылат, сени пародия да кылып берет, тим эле таланттары көп да. Анан ошону байкап туруп, менин кызымдын же балам ушуга шыктуу экен деп, анан жардам бериш керек го дейм. Мурунку подкастты уга элек болсоңуздар, достор, ошону угуп көрсөңүздөр, биз сүйлөшкөнбүз, ушул тарапта негизи таланты бар адамга бир нерсени кылыш оңойраак же убакыт көп албайт. Кээ бир адамдар негизи любой нерсени үйрөтүп койсо болот экен, кылып койсо болот экен, ал бул ишти мыкты аткарышы мүмкүн экен, бирок ага көп убакыт керек экен. Анан не с удовольствием жасап калат. Анан каалоосуз болот да, бирок кылыш мүмкүн. Муну күн сайын кыла берсе кылат, бирок күн сайын ким кылат? Күн сайын көбү кылбайт, антисе жакпаса айткандай эле кылбайт. Ошон үчүн чынында таланты бар адам, таланты шыгы бар нерсеге батыраак кармап калып эме кылса, анда батыраак, оңойраак, анан эң мыкты деңгээлдерге жетет экен да. Анан чын эле гений да болуп чыгат да, кийин анткени сүйөт да, анычы жан дүйнөсүнүн баарын ошого арнайт. Мурунку подкасттын аягында мен еврейлер кантип тарбиялайт деп айтып берип атпадым белем. Алар 5 жашка чейин ошо балага ыйык жазууну жаттатып коет экен. Негизги 10 осуятты жаттатып коет экен. Атаң ким, апаң ким, аны толугу менен жаттатышат экен. Андан тышкары кайсы тил керек, ошону жаттатып коет экен да. Эгерде 5тен кийин ашып кетсе, анда сен кечиктиң дейт экен. Элестетип көр, 5 жашка чейинки бала. Биз болсо, биз үчүн 5 жаштагы бала бул мектепке бара элек бала эмнени билмек эле. Эптеп сүйлөй баштаган кези да. Дейсиң, анан эптеп сүйлөп аткан маалда сен айткандай. Негизи бул чынында эгер кичинекей кезинде баланы үйрөтө берсе, ал үйрөп кетиш мүмкүн экен да, чынында. Бирок айтылгандай эле талант албетте керектүү нерсе. Бир кызыктуу маалымат айта кетели. 1986 жылы психометрия илимдеринин профессору Джулиан Стенли аттуу адам Америка Кошмо Штаттарында компьютер илимин үйрөнүп жаткан 12 жаштагы гений баланы жолуктуруп калат. Анан ал Джозеф Бейтс аттуу бала жөндөмдүү болгону менен түнт болчу экен. Өзү теңдүү башкаларга караганда бирок шыктуу болчу экен. Анын жөндөмүнө таасирленген Стенли өзүнүн 45 жылга созулган изилдөөсүн баштаган. Ал Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг жана Лейди Гага сыяктуу жөндөмдүү балдарды изилдеп көргөн дейт. Анан эмне болуптур дебейсиңби? Эмне болуптур ал жакта? Ал окуусун улантып, доктор даражасына чейин жетет. Учурда университеттердин биринде сабак берет экен. Ошол жасалма интеллект боюнча пионер болуптур. Стенли Джоб Хопкинс университетинде таланттуу жаштар борборунда өзүнүн изилдөөсүн баштаган. Ал жаштарды эрте математика илимине үйрөтүү программасынын алкагында 1% интеллектке болгон 5000 баланы изилдеп көрүптүр.
баштан эле талыкпаган эмгегинин артынан укмуштуу да идеяга жетишкен жана ийгиликтерге жеткен. Ал мындай дейт: көп мээнет кылган адам ийгиликке жетишет деп аягында эзилдөөнүн жыйынтыгына келиптир. Мына элестетип көр. Ошо айткандай эле негизи бул ишке ашыруу нерсе, мындай шыгың бар нерсенин жок болсо деле сен кыла алат экенсиң да мунун баарын. Ошондо убакыт керек. Анан сен ошо гений болуш үчүн негизи айтылгандай эле талант бул болсо жана баланын кичинекей кезинен эле төрөлгөндө эле берилген нерсе эмес беле. Ар бир нерсеге өзгөчө бир нерсеге шыгы бар. Эгер ошону идеалдуу кылам десеңер, ошону кармап калышы керек. Бирок биз билгендей эле көп эле адамдар бар, таланттуу эмес, эчтекеге буга шыгы жок, бирок ишке аракет кылып, ишке жүргүзүп, иштеп, кыйналып атып ийгиликке жеткен да. Баланын генийлик жөндөмүн өнүктүрүүнү жаш кезинен башташ керек экен. Эгерде баланы гений бол деп мажбурлай турган болсоң, анда жыйынтыкка келбейт, социалдык жана эмоционалдык маселелер жаралат экен. Элестетип көр, кыйнап кыла албайт экенсиң. Тагыраак айтканда, буга 1% талант керек экен. Баланы тарбиялап, аны келечекте бактылуу болушун кааласа, анда сөзсүз түрдө түрдүү тажрыйбаларды колдонуп көрүш керек экен. Интеллекти жогору бала интеллектиси жаңы нерсени үйрөнүүгө кызыктар болот, ал өзү эле үйрөнүп алат. Шахмат ойнотуп көрсө болот. Балдарды талантына, кызыгуусуна жараша тарбиялашы керек экен. Жогоруда биз айтып өткөндөй, интеллектуалдык жана эмоционалдык керектөөлөрүн камсыздаш керек экен баланын. Жөндөмүн эмес, аракетин баалаш керек экен баланын. Анан ката кетирсе эч нерсе эмес, бул дагы бир аракет кылабыз деш керек экен. Анан өзгөчөлүктөн абайлаш керек экен балада. Мына сага ушундай. Кызыктуу нерсе экен да. Анда ушундай эмелерди негизи мен бир жакта да окугам да, ушул талант же болсо шыгы бар нерсе кыла турган нерсеге негизи эгер муну кылам десең, адам өзү чечет экен. Мен муну каалап атам, кылам деп туруп. Ошол өтө маанилүү экен да. Талантың жок болсо дагы сен муну кыла аласың, эгер сен күч кубат берсең, убактың көбүрөөк болот таланттуу адамга караганда. Таланттуу адам болсо, эмени ушуну айткандай эле көп аракет кылып бериш керек. Анан бала өзү тандайт, чоңоюп баратканда өзү тандайт, мен муну кылам, муну. Эгер мажбурласак, айтылгандай эле бул жагымсыз нерсени эч качан кылбайт бала. Анан бир убакыт келет, кетип калат. Көңүлү калат. Эгер ошондой эле бул адамды гений кылам, бул нерседен мыктыга ийгиликке жетишкенди кааласак, эң биринчи нерсе адам каалашы керек экен өзү. Ишке ашыр. Ошол маанилүү экен да. Баланынчы жөндөмдүү экенин кантип билсе болот экен? Эгерде бизде угуп жаткан ата-энелер бар болсо, анда мындай экен. Буну Менси интеллекти аныктоо уюму бир сунуштарда айтыптыр. Башкаларга окшобогон эс тутуму баланын эрте окуй башташы, өзгөчө кызыгуулары же татаал илимдерге терең кызыгуусу, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуп турушу, ар дайым суроо берип туруусу, юмор сезими өнүккөндүгү, музыкага кызыгуусу, көзөмөлдөө астында болууну жактыргандыгы, анан оюндарга кошумча эреже киргизиши. Эгерде ушулардын ичинен бирөө бар болсо, демек балаңызда сөзсүз талант бар, аны өстүрүш керек экен. Кызык. Мурунку подкастта айткандай эле, мен айтпадым беле, мен сүрөткө жакшы тартчумун. Шыгым бар болчу. Эмнегедир убакыт кетип атып, шыгым жок калды. Муну меметип койдум да. Анан азыр болсо кайра сүрөт тарт десең тарта албайм го. Ишенесиң Мирен, менчи кичинекей кезимден курчактарга укмуш кийимдерди ойлоп чаптымын. Анан тикчимин, отуруп алып өстөлдүн астына апамдан жашынып алып тикчимин да. Анан ошентип отуруп мен 2-чи курска чейин апама, иниме юбка, көйнөк, шым баарын тигип берчимин. Отурук чоң кийимдердичи. Анан мен окууну бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө ошол дизайнер болом дечимин да. Анан тапшырсам эле аякта чирчения. Чирченияны мен такыр жаман көрчүмүн да. Анан жок, бул меники эмес экен деп анан кетип калгам да. Бирок азыр ойлоп коем да, эгерде ошол учурда мындай жок кызым, бул мондай деп түшүндүрүп койгон адам болгондо башкача болмок окшойт депчи. Акунун кийимдери кийип калмай экен деген кыздар. Ооба, мен фирмамдан кийимдерди кийдим. Жакшы. Анда балдардын баарында талант бар, сенин талантың жок деп эч качан бир да бала укпаса экен, мындай сөздү. Ар бир балада талант бар болгондо ошол талантты издеп тапканга ата-эне көрөгөчтүк кылсын. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки угушкан подкасттарда биз менен байланышта болуп туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Ал Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.